Орозали Убалиев Кан айылынын тургуну. Күн сууктаганы Баткен шаарына көмүр алганы келген. Мүшөгүн 420 сомдон сатып алып атканын айтат. Убалиевдин үй бүлөсү жыл сайын кыш чыкканча 1,5 тонна көмүр керек дейт. Аппарат элгегени 420, жөн арешкалар 400 деди. Сүлүктүнүкү экен. Ошого эми аппарат элгеген болсо, 420дан алалы деп ошентип келдик да. 530дан неме туруп калат да. Жол кирасы бар ар бир каптан. Жарандар көмүрдүн баасы кымбат болуп жатканын айтууда. Ал эми көмүрдү алып саткан соодагерлер сүлүктүдө өндүрүлгөн көмүр жер астынан колду казылгандыктан өздүк наркыда жогору болот дешет. Жол киреси кошулганда баа көтөрүлүп кетет экен. Сүлүктүнүн парчатоо деген экен. Азыр мана шу кура ошо местни балдарды. Анан өзүбүз алып келсек 400 сомдон сатып атабыз. Аны олар алып көрсө 420дан сатып атабыз. Ошол азыр ашыл түрүндө сатып атабыз көбүнчө. Наркы ириктер кымбат болду да сатылды. Көмүрдүн баасын турукташтыруу багытында Баткен шаарынын бийлиги буга чейин соодагерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бааны негизсиз көтөргөн ишкерлерге чара көрүүлөрүн билдирген. Ал эми элди арзан баадагы көмүр менен камсыз кылуу үчүн Баткен шаарынын мэриясы көмүр өндүргөн ишкерлер менен түз сүйлөшүп, 1 килограмм көмүрдү 8 сом 50 тыйындын тегерегинде сатууда. Алса кече 54 тонна көмүр келип, Чет булак жана Кызыл Жол аймактык башкармалыктарында сатылууда. Сүлүктүү шаарына барып, мэриянын ичинде шахталардын жетекчилери менен, өкүлдөр менен жолугушуп, ошол жерде биз Баткен шаары 4 шахта менен келишим түзгөнбүз да. Ошонун негизинде азыр Байкен сүлүктүү шахтасынан көмүр келип жатат. Анан кыргыз көмүрү келип жатат. Азыркы учурда Кызыл Жол айылында сатылып атат. Ал арзаныраак болот. Ал мына мешочный келген жок, рассыпной келген. Элди арзан көмүр менен камсыз кылуу Баткен облусунун бардык аймактарында ишке ашып жатат. Облус бийлигинин айтымында сүлүктүдө өндүрүлгөн баасы 5000 сомдон 5800 сомго чейинки көмүрлөр башка район шаарларда 7 сомдон 13 сомго чейин сатылууда. Тургундарга ар тараптуу колдоо көрсөтүү максатында ошо арзан көмүр менен камсыз кылуу максатында 6000 сомдон көмүрлөр сатылып атат. Ошондой эле мындан сырткары ошол облустун аймагындагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, муктаж үй бүлөлөргө айыл өкмөттөрү тарабынан дагы акысыз көмүрлөр уюштурулуп берилүүдө. Жылытуу мезгилинде Баткен облусунда 100 000 тоннанын тегерегинде көмүр керектелет. Ал эми сүлүктүдө жылына 300 000 тонна көмүр өндүрүлөт. Мындан сырткары Баткен районунун аймагында дагы көмүр кендери бар. Ошондой эле Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгынын алкагында Баткен районунун аймагында 2 кен ачылып, учурда көмүр өндүрүүдө. Миңгүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.